Эрбол Аманбаев бала чагынан эле тик учак айдаганды кыялданат. Чоңойгон сайын ал максатына жетүүнүн жолдорун издейт. Жогорку класстын окуучулары үчүн уюштурулган ачык эшикке катышып, тик учакка олтуруп кичинекей арзуусу орундалганына кубанууда. Бүгүнкү иш чын айтсам аябай жакты. Ушул военный полигонго ичине кирип, учкучтарды көрүп, вертолетторду көрүп, кичинекей кезимдеги кыялдарымды азыр ишке аштым. Келечекте чынында эле өзүмдүн мекениме, кыргыз жериме кызмат кылсам деп кыялданам. Бүткүл дүйнөлүк авиация жана космонавтика күнүнө карата куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн 23565 аскер бөлүгүндө мектеп окуучулары үчүн ачык эшик күнү уюштурулду. Ага жалпы 500дөй окуучу катышып, ок атуучу куралдар Ми-8 МТВ жана Ми-24Б тик учактары жакындан көрсөтүлүп, окуучулардын кызыккан суроолоруна адистер жооп беришти. Жыл сайын биз ошол майрамды татыктуу белгилеп келип жүрөбүз. Бүгүнкү күнү ачык күндүн коштоосу менен өткөрүп жатабыз. Себеби биздин өсүп келе жаткан жаш буунга аскердик, патриоттук сезимдерди жакындан билгизип, мекенге болгон сүйүүсүн өөрчүтүү үчүн анан ошол мектеп башкармалыктарынын мектеп мугалимдери менен тыгыз иш алып барып, аларды кадимки аскер авиациясы күнүмдүк эмне жумуш алып барат, кандай шарттарда кызмат кылышат, ошого тааныштыруу иретинде бүгүнкү ачык күнү уюштурулду. Основоположник космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. Майрамдын урматына салтанаттуу иш-чарада уюштурулган. Анда келген конокторго космосту изилдөө, алгачкы жасалма спутник жана адам баласынын космосту багындыруудагы кадамдары туурасында маалыматтар берилди. Ошондой эле Кыргызстандан чыккан белгилүү космонавттар Андриан Николаев, Салижан Шариповдордун тарыхы да баяндалды. Буга кошумча куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн аткарган иш-аракеттери да айтылды. Абадан коргоо күчтөрү ар өлкөнүн эң негизги күчтөрүнүн бири болуп саналат. Кыргыз Республикасынын өкмөтү буга аябай чоң көңүл бөлүнүп, жаңы техникалар алынып, жакшы кадралар даярданып, ошол иштеген аскер кызматкерлерине жакшы шарттарды түзүп берип, жакшы көңүл буруп, азыркы күндө биз Кыргыз Республикасынын аба күчтөрүнүн даярдыгы жакшы деп айтсак болот. Биз ветерандар келип жолугуп турабыз. Барган сайын жакшы жетишкендиктер болуп атат. Дагы алдыда көп жакшы иштер болот деп ишенебиз. Сергей Владимирович, аскер бөлүктүн көзөмөлдөө техникалык пунктунун башчысы. Майрамдык иш-чара соңунда мыкты кызматкерлерге сыйлыктар ыйгарылып, концерттик программалар коштолду. Сарагүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.